Рахмат Айда Камчыбековна. Баяндамачыга мен да суроо берейин дедим эле. Мен мына биринчи рядда турам да. Кыргызстанда 453 айыл өкмөт бар, туурабы? Ошол акыркы маалымат боюнча 91 айыл өкмөттө интернет жок экен да. Ошондо сиз азыр маалымат берип атасыз. 1 миллион 500 деп бердиңиз да. Бизде комитетте сизден мурунку жетекчиңиз маалымат бергенде 1 миллион 750 миң ири мүйүстүү малдын саны бар деп айтканда, сиз мага айтсаңыз, ошо 91 айыл өкмөттө интернет болбосо, ушу силердин берип аткан маалыматыңар канча эсе так да? Ошону айтыңызчы мага. Урматтуу депутат, биринчиден бүгүнкү күндө Стат комитеттин берген маалыматы боюнча 1 миллион 527 миң 763 мал каттоодон өткөн, Стат комитеттин берген боюнча. Ал эми биз идентификациядан өткөргөндө 1 миллион 776 миң 200 баш бүгүнкү күндө идентификациядан өттү. Ал эми бунун ичинен 1 миллион 771 миң 600 баш каттоого кирди. Компьютерный каттоого кирди. Ал эми сиз берген суроолор боюнча интернети жок жерлерден ветеринардык адистер өзүнүн журналына, кагазына түшүрүп келип туруп, андан райондун центрге алып келип туруп киргизет. Мына ошонун кээ бир жерлерде мындай айырма болуп калган ушундан болуп атат. Бул сөзсүз түрдө киргизилет. Мен түшүндүм. Кандай кепилдик бере аласыз да? Ошо ветеринардык адис, айыл өкмөттө силер ага штатный единицасын ачпасаңар, эмгек акысын төлөбөсөңөр, кандай кепилдик бересиз? Ошол ветеринардык адис өзүнүн кызматын аткарып атканын айтыңызчы мага. Мен сизге бул маселе боюнча кеңирээк токтолуп кетели. Себеби дегенде 2014 жылы ветеринардык жеке ветеринардын саны 1400 боло турган болсо, бүгүнкү күндө ветеринардын саны 2 эсе ашты. Себеби дегенде акыркы мезгилдерде малдын ээсинин өзүнүн ветеринардын адиске болгон кызыгуусу абдан көбөйдү да. Мына малдын саны да көбөйдү. Сапатына жараша ветеринардык жаштар бүгүнкү күндө абдан көп келип атат. Мурунку мезгилдерде Эми сиз башка нерсеге жооп берип атасыз. Мен айтып атам. Жок, ошону тегеренип келип атам. Ошол ветеринардык адиске акча бербесеңер, ушул функция үчүнчү, идентификация үчүн. Жок, кызмат акы үчүн 30 сом алып атпайбы? 30 сом? Ооба, кызмат акы үчүн келишимдин негизинде буларга делегировать этилип берилген. Алар эпизодический мероприятие жүргүзгөндөн сырткары идентификация жүргүзөт. 38 сом бир канын баасы, андан кийин 30 сом бул кызмат акы. Кызмат акы. Эми тактап алсаңыздар, мына биз эми эл менен биздин шайлоочулар менен жолукканда, ушул маселелер көтөргөндө мындай фактылар жок. Ветеринардык адиске 30 сом эмес, 5 сом бербейсиңер силерчи. Бул бир, мен айтып коеюн. Өзү республиканский бюджеттен бул ушул биркага акча кетти беле? Сиз билесизби ошону? Кошпосузбу? 57 миллион сом өзүбүз кредит алып, бирка сатып алдык. Андан тышкары российский гранттан дагы бирка берилди дополнительный. Анын баардыгын 57 миллионду котордук азыр күндө, акчаны кайтарып. Андан тышкары 30 миллион акча ушу бирканын эсебинен бизде счетубузда турат. Кайтарымдуу абдан жакшы кетип атат. Эл өзү төлөп берип атат. Мен 57 миллиондан сырткары 30 миллион акча дополнительный түштү дагы. Мен айтып коеюн да, өзү максаттарыч бул жаныбарларды идентификация кылуу абдан жакшы. Азык түлүк коопсуздугу, жарандардын жашоо шартын Туура айтасыз, рахмат. өзгөртүү, анан бул деген мал. Бул чынында Кыргызстандын байлыгы да, биз анын санын 10 секунд. Урматтуу баяндамачы, бирок мен айтайын да, эгер могу системаны, силер системаны выстраивать ете албай жатасыңар, бул бир. Банда жетекчиңизге дагы айткам менчи. Эгер бул системаны выстраивать эткендечи, жана сиз айтып аткан маалыматтар абдан такыр башкача болот да. Силер үстүнөн эле айтып атасыңар. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Мына интернет болбосочу, эч качан бул
канча малдын саны бар экен? Предложение, да? Поддержали? Я же письменно давала. Рахмат. Айтмамат Кошоевичтин дагы микрофон берсеңиздер баяндамачыга. Рахмат, урматтуу депутаттар. Мен дагы кошумча жооп берип коеюн бул маселеге. Эсиңиздерде болсо, малдарды идентификациялоо маселеси 2007 жылдан башталган. Ошондон баштап көтөрүлүп баштаган. Бирок иш жүзүндө ошол 14 жылдан башталды. Бул идентификацияны ишке ашыруу үчүн ошол 14 жылга чейин ар кандай суммалар айтылып жүргөн. Акырында 16 миллион доллар кетет деген дагы сөздөр айтылганда, ошончо каражатты өкмөт таап бөлүп бериш керек болчу. Бирок бүгүнкү күндө идентификацияны жасоо үчүн өкмөт бир сом берген жок. Ошол ветеринардык инспекция өзүнүн күчү менен азыркы күндө жасап атат. Штаттык бирдик да кошкон жок, каражат да берилген жок. 40 миллион сом кредит алып, ошо кредиттик каражатка башташты. Бирок кээ бир депутаттар туура белгилеп атат. Ошол биркаларды барып такканда элдин арасында бир аз наразычылык бар. Баасы жогору мындай төлөй албаган, убагында төлөй албаган учурлар бар. Бирок түшүндүрүү менен бул иш алдыга жылды. Эми азыр экинчи этабында жылкыларды, чочколорду, майда жандыктарды каттоо жүрөт. Ошо майда жандыктарды мындан ары ошол бирка такпастан короосу менен каттоо, ошол ээсине каттоо процесстери баягы ар бирин бирден идентификация жүргөзсөң, ошондой жалпылап каттоо иштери ишке ашырылат. Мен ойлойм, мында ошол биздин фермерлерге мындай бир жеңилдик болуп, мындай бир оорлугу тийбейт деген ойдомун да.